Могу 190 машина, лоток уже полный. Талас облусунун Бакай Ата районунда 25 май күнү саат 18:30 чамасында жааган жаандын кесепетинен Маматай, Көктеке коктуларынан келген сел суулары Түйтө каналына батпай, Шадыкан айыл аймагынын Түйтө айылында жайгашкан 37 турак үйдүн короосун, Талас районунун Бердике айылын болжол менен 70 гектар айдоо жерин каптаган. Тартылган күч жана каражаттар Жарандык коргоо комиссиясы айыл аймактан 1 жүктөгүч, 1 экскаватор, 2 трактор, жергиликтүү тургундардан 50 адам, райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн жана айыл аймактан 15 кызматкер тартылган. Учурда селдин тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Баткен облусунун Лейлек районунда 25 май күнү саат 16:20 чамасында кыска мөөнөттө жааган жаандын кесепетинен коктук олоттордон келген сел суулары Исфана шаарынын Тогуз булак айылынын Күнгөй, Кожо Тилкесин, Сумбула айыл аймагынын Искара айылында жана Сары Дөбө айылынан Тешик Таш, Майдан тилкесинде сай менен сел жүрүп, ички чарбалык унаа жолдорду, сел өтүүчү каналды кум шагылга толтуруп, габион сеткаларын бузуп кеткен. Турак үйлөргө жана эгин талааларга коркунуч келтирилген эмес. Бүгүн жеринде тактоо иш-чараларды жүргүзүү үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Лейлек райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам тобу иш алып барууда. 25 май күнү Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарында Кара Суу дарыясында адамдар өтүүчү асма көпүрөнүн жанында белгисиз аялдын кийимдери табылып, 1967 жылы туулган аялга таандык экени аныкталган. Кече куткаруучулар тарабынан суунун жээгинде 20 чакырым аралыгында издөө иштери жүргүзүлгөн. Кеч киргенине байланыштуу убактылуу токтотулуп, бүгүн издөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 15 куткаруучу тартылган. Чүй облусунун Жайыл районунда такталган маалымат боюнча Бишкек Ош унаа жолунун 170 чакырымында, тактап айтканда Суусамыр өрөөнүндө Toyota Camry менен оор жүк ташуучу унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен Toyota Camry унаасында 5 адам каза болгон. Жеринде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунун 154 чакырымында турган нөөмөт тобунан 5 куткаруучу тартылган. Куткаруучулар каза болгон адамдарды унаадан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бүгүн куткаруучулар Бишкек шаарынын Скрябин көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн батирлеринин биринде бекилип калган эшигин ачып беришкен. Ошол учурда батирдин ичинде 2 жашар бала жалгыз калганы белгилүү болгон. Куткаруучулар эшикти атайын шаймандардын жардамы менен ачып, уктап жаткан баланы апасына өткөрүп беришкен. Бала медициналык жактан жана психологиялык жардамга муктаж болгон эмес. Ачууга Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 5 куткаруучусу тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгы жеке курам арасында волейбол жана футбол боюнча мелдештерди өткөрүүдө. Иш-чара өрткө каршы кызматынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 30 жылдыгына жана куткаруу кызматынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына карата өткөрүлүүдө. Иш-чаранын максаты кызматкерлерди физикалык чыңдоого тартуу, мыкты спортчуларды аныктоо жана курама команданы аныктоо. Чемпионатка Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаарындагы башкармалыгынын командалары катышууда. Өрткө каршы куткаруу кызматы жана куткаруу кызматынын кызматкерлери байгелүү орундарды багындырган командаларга акчалай сыйлыктар жана дипломдор берилет. Мелдештин жыйынтыгы боюнча команда мүчөлөрүнүн ичинен мыкты оюнчулар сыйланат. Элзат Абдраимова, Азиза Нурланова, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин пресс борбору.